Баткен шаарынын көчөлөрүндө соода-саттык жүргүзгөн сатуучулар базар ичине киргизилүүдө. Шаардык мэрия тарабынан түзүлгөн комиссия жол боюндагы сатуучуларды Борбордук базардын ичиндеги бош орундарга киргизүү аракеттерин кайрадан баштады. Талапка баш ийбеген соодагерлерге мыйзамга ылайык айып пул салынат. Көчөдөгү баш аламан сооданын айынан авто тыгындар көбөйүп, базарга жакын жашаган тургундарга да ыңгайсыздыктар жаралып келген. Ошол эле учурда санитардык абал да талапка жооп берген эмес. Буга чейин да көчөлөрдү соодагерлердин тазалоо аракеттери көрүлгөнү менен жыйынтык чыкпай келген. Сатуучулар Борбордук базарда тиешелүү шарттардын жоктугун жүйө келтирип, жергиликтүү бийликтердин талаптарын аткаруудан баш тартып келишкен. Комиссиялык топ базардагы шарттар жол боюндагы шартка караганда кыйла жакшы экендигин билдиришти. Күнүмдүк турмушубуздагы мыйзамдууга баш ийип, көчөлөрдү таза кармоо, шаардын көрүмдай жакшы порядок кыла турган иштерибизди билебиз. Бүгүнкү күндө ушу эң көйгөйлүү жер бул Сайдман Ажы көчөсүнө жайгашкан Борбордук базарынын алдындагы мыйзамсыз соода-саттык жүргүзгөн тургундарды ишкертке өзүнчө көрсөтүлгөн баягындай базардын ичиндеги жайга киргизип атабыз. Бул ишибизди улантабыз. Мындан ары